Ассаламу алейкум достор. Гули универсал каналына кош келдиңиздер. Подписаться болуп, лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Сиздерге бүгүн мантынын 4 түрүн түйгөндү көрсөтүп берем. Анда эмесе бисмиллах деп баштайбыз. Биринчи камырларыбызды даярдап тоголок жана 4 бурчтук түрүндө. Эми биринчи жалбырак түрүндө түйгөндү көрсөтүп берем. Ортосуна фаршын салып алабыз. Мен түйгөндү көрсөтүш үчүн ушундай кылып картошкадан жасап алдым. Эми бир учун кармап, экинчи учуна бириктире беребиз. Оңго солго бурган сайын ушундай бурч чыгат. Аны бармагыбыздын жардамы менен ушундай кылып бириктирип түйүп алабыз. Этегин мына видеодо көрүскөндөй кылып жармаштырып, ушундай кылып жалбырак түрүндө түйүп алдык. Эми ошол эле жалбырак түрүндө түйгөндү столдун үстүнө көрсөтүп берем. Ылдый коюп түйгөндө оңоюраак дагы болот. Мына биринчи колубуз менен камырды кармап алабыз дагы, экинчи колубуздун жардамы менен ушинтип бүктөп бере беребиз. Камырыбызды манты түйүп жатканда ылдый баспайбыз. Өйдөнү көздөй өйдө көтөрүп түйөбүз. Эгерде ылдый бассак, мантынын формасы бузулуп, жакшы көрүнбөй калат. Улам паузаны басып, токтотуп ушинтип видеодогудай кылып түйүп алсаңыздар болот. Экинчи гүл сымал түйөбүз. Мына бир учун кармап алып, оң жакты көздөй айлантып баштайбыз. Бармагыбызды камырдан кое бербейбиз. Ортоңку колубуздун жардамы менен камырды ичти көздөй түртүп, сөмөбүз менен жармаштырып кете беребиз. Мына ушундай болуп түйүлүп чыгат. Бышканда аябай сонун көрүнөт. Эми доскага коюп ылдыйдан түйөбүз. Мына бир учун кармап аласыздар бир колуңуздар менен, экинчи колдун жардамы менен бүктөп, оң жакты көздөй айлантып кете беребиз. Бул жерде да сөмөйдү бармагыбызды кое бербейбиз камырдан. Улам бери жылдырып, сөмөбүздүн жардамы менен бириктирип кете беребиз. Мына ушундай видеодо көрүскөндөй кылып кайталай берсеңиздер, бат эле түйгөндү үйрөнүп аласыздар. Эми үчүнчү дагы бир оңой түйгөндү көрсөтүп берем. Ортосун ушундай кылып бириктиресиздер. Эми эки бурчун бири-бирине бириктирип, ушундай кылып жармаштырып, эми ортосун колубуздун жардамы менен ушундай кылып бириктирип алабыз дагы, ортосун мындай кылып жабабыз. Дагы бир жолу көрсөтүп берем. Ортосун бириктирип, эми эки бурчун бири-бирине бириктиребиз дагы. Ортосун мына ушундай кылып түйүп алабыз. Эми төрт бурчтуу камырыбызды түйгөндү көрсөтүп берем. Бурчун ичине киргизип, жана экинчи колубуздун жардамы менен ушундай кылып бүктөп бере беребиз. Камырыбызды өйдө тартып, ылдый баспайбыз. Өйдө тартып, мына ушундай кылып жармаштырып кете бересиздер. Бул дагы жалбырак сымал. Жакшы түйүлөт, бышканда жакшы көрүнөт. Мен дайыма үйдөн ушундай кылып түйөм. Анткени убакыт аз кетет. 4 бурчтук кылып кесип алып эле, ушундай кылып колума алып эле түйөм. Сиздерге ылдый столго коюп түйгөндү көрсөтүп атам. Мына биринчи ушундай кылып бир учун кармап алабыз дагы, кийинки колубуздун жардамы менен бүктөп, кийинкилерди жармаштырып, колубузду улам алдыгын көздөй жылдырып кете беребиз. Оңой жана бадыраак убакытты албайт.
этегин ушундай кылып ичине киргизип мына бириктирип алабыз. Сиздер да видеону ушинтип кайталап көрүңүздөр достор, бат эле үйрөнүп аласыздар. Эгер видео жакса лайк басыңыздар. Кийинки видеолорго чейин көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.